Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Хош келдиңиздер. Кутман Куран сүйгөн бир туугандарым. Алхамдулиллах. Биз дагы Ниса сүрөсүнүн тафсирин окууну улантабыз. Бул аят аптан чоң эскертүү берет. Ушул бул жерлерге өтө көңүл буруп маани беришибиз керек. Аллахым өзү разы болуп, өзү разы кылып, пайдалуу илим берип, бек дүйнө жакшылыгын насип кылсын. Амин. Я архамар рахимин. О Робби, бизге бул дүйнөдө жакшылык бер, акыретте да жакшылык бер, жана тозок азабынан өзүң сакта. Амин. Я архамар рахимин. Аллахым Куранды жүрөгүбүздүн нуру, көкүрөгүбүздүн шыпасы жана жашообуздун жол көрсөтүүчүсү кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. 30-чы аяттан Аллах Таала Куранда айтат. Ниса аялдары деген сүрөдөбүз. Эй имандуулар, ортоңордогу мал мүлктөрдү арам жол менен, маселен уурдап же кумар ойноп, кыянаттык кылып же тоноп, тартып алып же сүткорлук кылып жебегиле. Эгер соода саттык таризде эки тараптан макулдашылган болсо, мына ушундай мал мүлккө ээ болуу дурус болот. Эй имандуулар, тиги арам кылынган нерселерге берилип, аралашып напсиңерди кыйроого салбагыла. Албетте Алла Таала силерге мээрман. Силердин кимиңер ушул чектерден чыгып кетип, тыюу салынган арам иштерге азгырылып кетет экен, аларды биз жакында тозокко киргизебиз. Бул иш Алла Таалага абдан оңой иш. Астагфируллах. Эй имандуулар, эгер силер тыюу салынган чоң күнөөлөрдөн арылсаңар, кичинекей күнөөлөрдү кечиребиз. Ошондой эле силерди урматсы менен эң бир коос бир жайга бейишке киргизебиз. Аллаху акбар. Аллахым барысын бейишин насип кылсын деп дуа кылып отурабыз. Тозогунан өзүң сакта, Аллахым бейишин насип кыл. Амин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Жазалухан Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям абима хуахлухум. Аллахым барыбыздан разы болуп, өзү разы кылып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куттуу үй бүлө кутма сахабаларына, алардын жолун ээрчиген жалпыбызга Аллахым бейишин насип кылсын. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллахым шүгүр мактоолор болсун. Астагфируллах. Куранда Аллах Таала Ниса сүрөсүндө кайрылып айтат. Эй имандуулар, Кудай кээ бириңерге караганда башка бириңерге ашыкча фазилет берген болсо, кастык жана душмандык менен аны арзуу кылбагыла. Эркектерге кесип кылган нерселеринде Кудай тарабынан берилген өз напсилери бар. Ошондой эле аялдарга да кесип кылган нерселеринде Кудай тарабынан тагдыр кылынган насиптер бар. Акыйкатта Алла Таала өз таанышмандыгы менен, акылмандыгы менен ар кимге ылайык ырызкы тартуулайт. Негизги милдет бир кишинин көп мал мүлк байлыгын көрө албастык кылбоо керек. Бирөөнүн колундагы нерсеге көз артпай, Кудайдын фазилетин жана ырайымын сурагыла. Албетте Алла Таала ар кимге ылайык насип ырызкы бөлүп берүүгө кудуреттүү. Силердин ар бириңер ата-эне жана жакын тууган уруктар калтырып кеткен мал мүлккө мураскор боло аласыңар. Ошондой эле бири-бириңер менен ант убада кылган болсоңор, анда алардын дагы акыларын бергиле. Кошумча келип атат. Астагфируллах. Арабтарда исламдан мурун бири-бири менен убадалашып, кол алышып, касам ичүү адаты бар болчу. Бул адат төмөнкү мазмунда болот эле. Бири-бирине душманыңа душманмын, досуңа досмун. Сени бирөө өлтүрсө, андан өчтү мына мен алам. Ал эми мени бирөө өлтүрсө, андан өчтү мына сен аласың. Мен өлсөм, сен менден калган мураска шериктешсиң. Сен өлсөң, сенден калган мураска мен шериктешмин деп айтышат болчу. Ислам дининин башында бул адат өкүм сүргөн. Ошондуктан жогорудагы аятта ант убада кылгандардын насиптерин бергиле деп айтылган. Ал эми мурас аяты менен бул ант убада жоюлган. Албетте Алла Таала силердин ар бир кылган ишиңерге күбө. Эркектер аялдардын турмушунда жашоосун, алака мамилелерин чечүүчү жана тарбия берүүчү. Анын
Себеби Кудай аялдарга караганда эркектерге акыл, түшүнүк, баам, парасат, күч кубаттан ашыкча фазилеттерди берген. Жихад жана башкарууда аялдардын тарбиясын эркектерге тапшырган. Эркектердин артыкчылыгынын дагы бири мээнет кылып тапкан мал мүлктөрүнөн аялдарга напака, садака беришет. Мына ошондуктан жакшы аялдар бул өкүмгө карата күйөөлөрүнүн акыларына, укуктарына шарияттын негизинде моюн сунушу керек. Ошондо Кудай Таала алардын саламаттыгын, тазалыгын жана айбирин сактайт. Эркектерин аларга сүйкүмдүү, күйүмдүү кылат. Эми эй эркектер, аялдарыңардын баш ийбестигинен корксоңор, акыйкатта ошондой баш ийбестик белгилер пайда болсо, аялдарыңарга сылык сыпаа, жумшак мамиле жасап, жакшы акыл насаат айткыла. Күйөөсүнө каршы чыккан аялды Кудай Тааланын алдында кандай деген оор азап турганын айтып коркуткула. Эгер насаатка кулак салбаса, жаткан жайыңарды алмаштыргыла. Эгер анда да болбосо, анда ургула, бирок катуу эмес. Эгер сөзгө келип тил алса, анда аларга артыкча зулумдук кылбагыла. Албетте Алла Таала бийик жана улук зулумдук кылуучулардан өч алат. Эй казылар, эгер күйөөсү менен аялдын ортосунда ажырым пайда болот деп корксоңор, ажырашып кетишет деген сезим пайда болсо, күйөө тараптан бир өкүлдү өкүм чыгара ала турган тууганынын жана ошондой эле аял тараптан бирөөнү жибергиле. Бул өкүлдөр жарашууга, ынтымакка чакырышсын. Ошондо Алла Таала да тиги экөөнө, күйөө менен аялга биримдикти, жарашууну тартуулайт. Албетте Алла Таала күйөө менен аялдын ортосундагы алака маселелерден кабардар жана баарын билүүчү. Эй ыймандуулар, Кудайга ибадат кылууда шерик келтирбестен, жалгыз өзүнө гана сыйынгыла. Ата-энеңерге жакшы сөз, сылык сыпаа, мамиле жана тапкан мал мүлкүңөр менен жакшылык кылгыла. Жетимдерге боорукердик кылып, кедейлерге садака бергиле. Урук тууган, коңшу колоң, жакын мамиледе болгон жолдош, жолдо жүргөн мусаапыр жана кол алдыңардагы кызматчыларыңарга жакшы мамиле жасагыла. Албетте Алла Таала сараңдык кылган адамдарды, ошондой эле башка адамдарды сараңдыкка чакырган, далалат кылгандарды, Кудайдын берген фазилет ырайымын жана илимин катып, жаап, жашырып билгиспеген текебер жана мактаанчактарды сүйбөйт. Биз капырларга акыретте катуу, кор кылуучу азаптарды даярдап койгонбуз. Мекке мушриктери мал мүлкүнөн кедейлерге садака беришет. Алар өздөрүн элге көрсөтүү, мактануу жана үстөмдүк кылуу үчүн ушундай кылышат. Чындыгында алар Алла Таалага ыйман келтирбеген жана акыретке ишенбегендер. Болгону шайтандын кайырмагына илингендер. Кимде ким шайтанга дос болот экен билип койсун, ал аябай жаман душман. Эгер Кудайга жана акыретке ишенсеңер, аларга кандай зыян жетмегеле. Кудай берген мал мүлктөрдөн кайра эле Кудай жолуна садака берсеңер, Алла Таала кыямат күнү анын жообун канча ирет көбөйтүп берет. Алла Таала алардын акыбалдарын билүүчү, көрүүчү. Алхамдулиллахи раббил аламин. Албетте Алла Таала бир дагы пенденин акысын кыпындай өлчөмдө да кемитип жибербейт. Эгер кыпындай жакшылык кылса, Алла Таала кыямат күнү ал кишиге соопторду бир нече көбөйтүп берет. Өз тарабынан фазилеттик ырайым менен улуу сыйлык соопторду ата кылат, тартуулайт. Кыямат күнү ар бир коомго өз пайгамбарын күбө кылып, тиги пайгамбар коомдун кими ыйман келтирип, кими капырлык кылганына күбөлүк берсе, алардын акыбалы кандай болот? Ошондой эле сени дагы, эй Мухаммад алейхиссалам, саллаллаху алейхи вассалам, күбөлүк беришиң үчүн үммөтүңдүн алдына чыгарсак, сен алардын кайсы бири мусулман, кайсынысы капыр, кайсы бири мунафык экенине күбөлүк берсең, мына ошол көрүнүштө алардын абалдары кандай оор болот. Ошол мезгилде капыр болгондор пайгамбарга каршы чыкканда өлүмдү тилеп, жер бизди кайрадан көмсө же кабырдан чыкпай эле койсок деп айтышат. Ошол абалда Кудайдан
эч бир сөздү жашырып калышпайт. Андыктан кылган иштерине баардык дене мүчөлөрү күбөлүк беришет деп Аллахым эскертип турат, эскертип атат, баяндап берип атат. Алхамдулиллах роббил аламин. 43 аяттан улантабыз. Астагфируллах. Бuyakta кошумчада айтылып атат. Астагфируллах. Арактын арамдыгы туурасында аят түшө элек, арак шарап ичүү мубах тыюу салынбаган мезгил эле. Абдурахман ибн Ауфтун Аллахдан ыраазы болсун үйүндө конок тосулуп, сахабалардын бир тобу ошол жерде шарап ичип мас болушту. Намаз убактысы болду. Намазга турушту. Имам намазда кыраат кылды. Кафирун сүрөсүнүн ла абуд сыйынбаймын аятын абуду сыйынамын деп окуду. Алла Таала ошондо ушул аятты түшүрүп, эй имандуулар, намазда окуп жаткан сөздөрүңөрдү билбей, түшүнбөй калган деңгээлге чейин мас болуп калсаңар, намазга жакындабагыла. Жунуп абалыңарда гусул алып, жуунмайынча намазга жакындабагыла. Эгер мусапыр жолдо суу таппай калса, таямым алып намазын окуйт. Эгер силер оорулуу болсоңор, суу колдонсоңор, зыян боло турган болсо, же сапарга чыгып жолдо суу жок болсо, же бирөө жарымдын даараты сынган болсо, же силердин бирөө жарымыңар аялдары менен жыныстык катнаш кылса, тазаланууга суу табылбаса, таза топуракка таямым кылгыла. Эң обол бир ирет колуңарды топуракка уруп, жүздөрүңөрдү сүрткүлө. Анан экинчи ирет топуракка уруп, чыканактарыңарга чейин сүрткүлө. Албетте Алла Таала оорчулукту силерден алып таштап, жеңилдикти берүүчү жана ката кемчиликтериңерди кечирүүчү. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Кудай тарабынан Тоораттын илиминен насип берилген жөөттөрдүн аалымдарын көрбөдүңбү? Алар хидаяттын ордуна адашууну ыктыяр кылышты. Силерди да туура жолдон адаштырууну каалашат. Алла Таала силердин душманыңардын абалына өтө баамчыл. Алла Таала силерди дос тутууга жетиштүү, ошондой эле силерге жардам берүүгө да жетиштүү. Жөөт алымдарынын кээ бири пайгамбардан уккан сөздөрүн сыртка чыгып башкача кылып, маани маңызын өзгөртүп айтып беришет. Анан пайгамбарга: "Сенин сөзүңдү уктук, бирок өкүмүңдү аткарбайбыз. Сен дагы биздин сөзүбүздү ук, бирок Кудай сени угуучу кылбасын. Биздин сөзүбүзгө этибар эт" дешти. Алар роина сөзүн колдонушту. Бул сөз жөөттөрдүн тилинде тилдөө эле. Ошон үчүн ушул сөздү алар колдонушкан. Ушундай таристе тилдеринин жашыруун жолу менен тилдөө маанисиндеги сөзгө өзгөртүшкөн. Ошондой таристе тилдеринин жашыруун жолу менен тилдөө маанисиндеги сөзгө өзгөртүшкөн. Ошентип ислам динине ушундай айла амалдары менен доо келтирейин дешкен. Эгер ошол жөөттөр сөзүңдү уктук жана моюнсундук, сен дагы сөзүбүздү уккун жана биздин тарапка назар салгын унзурна дешкенде жакшы болмок. Бирок негизинде назар салгын унзурна дешкенде жакшы болмок. Бирок негизинде аларды капырлыктын себебинен Кудай Таала өз ырайымынан куру жалак калтырган. Ошондуктан алардын көпчүлүгү капыр болуп, аз гана саны ыйманга келишти. Эй китебейлери, жүзүңөрдү тескери буруубуздан мурда силердин китептериңерди тастыктоочу Мухаммед алейхиссаламга түшүрүлгөн Куранга ыйман келтиргиле. Эгер ыйман келтирбейт экенсиңер, аларды ырайымдан оолак кылабыз. Андыктан ишемби күнү аң уулагандарга наалат тийип, ырайымдан ажырашкан маймыл жана доңузга айландырып койгон эле. Албетте Кудайдын өкүмү ишке ашат. Андыктан айтып атат, астагфируллах, ишемби күнү аң уулагандарга наалат тийип, ырайымдан ажырашкан. Мисалы,
эмне болуп калыштыр, маймыл жана доңузга айландырып койгон эле. Албетте Кудайдын өкмү ишке ашат. Чындыгында Алла Таала өзүнө башка бир нерсе шерик кылынса кечирбейт. Шериктен башка күнөөнү каалаган пендесинен кечирет. Кимде ким Алла Таалага шерик кошсо, ал адам көп ары аябай чоң күнөөгө батыптыр. Эй Мухаммад алейхиссалам, бул китеп ээлерин көрбөдүңбү? Алар өздөрүн күнөөдөн тазабыз деп эсептешет. Бул Кудайдын досторубуз деп тааныштырышат. Алардын бул чакырыктары туура эмес, жалган. Кудай Таала кимди кааласа таза жана бактылуу кылат. Тигиндей чакырык жайылткандар күнөөлөрүнө жараша азап тартышат. Аларга ашыкча азап берилип, зулумдук кылынбайт. Эй Мухаммад алейхиссалам, алар кандай кылып Кудайдын затына доомат кылышат? Карачы, бул жалган жалалары күнөө катары жетиштүү. Сен аларга китептен үлүш берилген жааматты көрбөдүңбү? Алар бутка жана шайтанга ыйман келтирген капырлар акысында. Бул жаамат ыйман келтирген заттардан көрө хидаятта артыгыраак, башкача айтканда туураараак ишенимде эле дешет. Анан аларга Алла Таала наалат айтты. Кимге Алла Таала наалат айткан болсо, сен ага башка эч бир жардамчы таба албайсың. Же жөөттөр падышачылыкты, пайгамбарчылыкты тек өздөрүнө гана таандык деп ойлошобу? Такыр андай эмес. Кудай каалаган милдетин үлүшү бар пенделеринин каалаганына гана берет. Эгер падышачылык мал-мүлк жөөттөргө гана таандык болгондо, алар бир дагы адамга кыпындай өлчөмдө да садака беришпейт эле. Тескерисинче, алар Кудайдын башка инсанга берген артыкчылык, фазилет, пайгамбарчылыгына көрө албастык кылышат. Биз Ибрахим алейхиссаламдын балдарына да пайгамбарчылык жана китептерди, илим менен падышачылыкты бергенбиз го. Тагыраак айтканда, үммөттүн бирине да Кудайдын ырайымы таандык эмес. Алла кайсы үммөткө кааласа ага фазилет, артыкчылыкты ата кылат, тартуулайт. Жөөттөрдөн хидаят берилгендери Мухаммад алейхиссаламга, Куранга ыйман келтиришти. Айрымдары баш тартып каршы чыгып танышты. Исламдан жүз үйрүп динди таңгандарга тозоктун азабы, алоолонуп жаткан от жетиштүү. Исламдан жүз үйрүп динди таңгандарга тозоктун азабы, алоолонуп жаткан от жетиштүү. Акыйкатта биздин аяттарыбызды четке каккандарды жакында, башкача айтканда кыямат күнүндө отко, тозокко киргизебиз. Жон терилери күйүп жок болгон сайын кайрадан жаңы териге алмашылып турат. Азапты түбөлүк тарттыруу үчүн жазаланат. Албетте Алла Таала өзүнүн ар бир өкүмүнө кудуреттүү. Эч бир нерсе анын өкүмүн токтотуп да, тыя да албайт. Анын ар бир кыймылы даанышмандык. Кудайга жана пайгамбарга ыйман келтирип, жакшы амал кылган заттарды кыямат кайым болгондо алдынан дарыялар аккан бейишке киргизебиз. Алар анда түбөлүк калышат. Аларга ал жайда ар кандай таза эмес нерселерден аруу жубайылар даярдалган. Аларды башка рахаттуу жана көлөккөлүү жайларга отургузабыз. Аларды жакшы, рахаттуу жана көлөккөлүү жайларга отургузабыз. Чындыгында Алла Таала колуңардагы аманаттарды өз ээсине тапшырууну буйруйт. Адамдардын арасында кандайдыр бир өкүм чыгара турган болсоңор, адилеттикти кармангыла. Албетте Алла Таала силерге кандай жакшы акыл насаат берет. Алла Таала айткан сөздөрүңөрдү угуучу жана абалдарды көрүүчү. Алхамдулиллах роббил аламин. Эй имандуулар, Кудайга, пайгамбарга жана алардан
тандалып алынган акимдерге араңардан тандалып алынган акимдерге даш ийгиле. Эгер ортоңордо талаш тартыш чыкса, Кудайдын китебине жана пайгамбардын хадистерине кайрылгыла. Эгер Кудайга, пайгамбарга, кыямат күнүнө ыйман келтирген болсоңор, ошондой кылганыңар өзүңөргө жакшы болот. Элхамдулиллах. 60 аятта Аллах Таала айтат. Жогорудагы аяттын түшкөн себебин кошумча келип атат. Жогорудагы аяттын түшкөн себебин тафсирчилер төмөндөгүчө риваят кылышат. Бир жөөт менен бир мунафык ортосунда жаңжал талаш тартыш чыгат. Алар өкүм чыгаруу үчүн бир адилеттүү казыга макулдашат. Жөөт пайгамбардын өкүмүнө кайрылууну каалайт, а мунафык болсо жөөттөрдүн башчысы Кааб ибн Ашрафтын өкүмүнө ыраазы боло тургандыгын билдирет. Акыры жөөт пайгамбарга маселенин чоо жайын айтып арызданып келет. Пайгамбар жөөттүн пайдасына өкүм чыгарат. Мунафык бул өкүмгө ыраазы болбойт. Анан жолдо Азирети Умарды көрүп калып, мен Азирети Умардын өкүмүнө ыраазы боломун дейт. Жөөт Азирети Умарга радиаллаху анху, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөөттүн пайдасына өкүм чыгарат экен, мунафык болсо бул өкүмгө ыраазы болбойт экен. Анан жолдо Азирети Умарды радиаллаху анхуну, Аллах андан ыраазы болсун, көрө калып, мен Азирети Умардын өкүмүнө ыраазы боломун дейт. Жөөт Азирети Умарга биз пайгамбардын алдына өкүм чыгарып берүүсү үчүн бардык эле. Пайгамбар өкүмдү менин пайдама чыгарды. Эми бул ага ыраазы болбой, сиздин өкүмүңүздөн ийгилик издеп жатат дейт. Азирети Умар кылычын кынынан чыгарып, пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям өкүмүнө ыраазы болбогон адамдын жазасы ушул деп кылычы менен мунафыктын башын кыя чабат. Алла Таала ушул аятты түшүрдү. Ушул окуядан кийин ушул аят түшкөн экен, Же бул жааматтың сага түшүрүлгөн Куранга жана сенден мурда келген пайгамбарларга түшүрүлгөн китептерге ыйман келтирген биз деп айтып жүргөндөрүн көрбөдүңбү? Ошондой эле шайтандын аскырыгы менен жолдон адашкан күнөөкөр Кааб ибн Ашрафтын алдында өкүм чечилишин каалайт. Чындыгында алар бул күнөөкөрдүн өкүмүн четке кагууга буйрук алышкан. Шайтан жаман күнөөлөргө дуушар кылууну каалайт деп Аллахым эскертип жатат. Аллахым эле өзү сактап өз коргоон болсун. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган ката кемчиликтерибизди кечирсин, түшүнүп амал кылууга Аллах өз жардам берсин. Я архамар рахимин, хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал мавлана ва ни'мал насир. Иншаллах кийинки аят сабакта 61 аяттан улантабыз. Вакыт болуп калды. Укканыңыздардан, окуганыңыздан Аллах ыраазы болуп, Аллахтын өзү ыраазы кылсын. Алхамдулиллахи роббил аламин. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbil alamin bi rahmatika arhamar rahimin. Amin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bima huwa khuluqun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bölüşüp soğuklarga iyi bolmuşlar.